Албан Али атын чечмелеп бере аласызбы дейт. Билбейм, өткөн интернетте жүргөн жанагы эмеде. Албан Алиде оштон барган бир бала. Тиги эмеде Галкин беги жана Пугачеванын ери бар го, ошондо. Билбейм Албан Али дегенди. Билбейм. Сейф бизнес дегенге жумушка киргиле дейт. 15 миңге товар алып, ошолор боюнча информация берет экен. Эки адам ээрчитип барат экен, жумасына 4 миң төлөйт экен, ушуга иштесе болобу дейт. Айгүлгүлдүн духиси, зубный паста, шампунь дейт. Сатып алсаңыз болот, иштесеңиз болот. Адам чакырып келсеңиз, сиз чакырып келгенден алсаңыз болот. Бирок сиз чакырып келгенден башка бирөөнү чакырып келсе, үчүнчү тарап, ошондон сизге түшкөнү арам. Даратта, мустанда, бумага менен эле кургакта влажныйды колдонбой эле койсо болобу? Дар тесес кыстаса дейт. Болот. Таям кылса болобу? Эгерде таямга шарт керек да, ооруп атса болот, ташты үйгө алып кирип алып коюп боло берет. Эгерде ооруп аткан болсо, суу иштеткенге мүмкүнчүлүк болбосо, ташты үйгө алып кирип таям кылса боло берет. Общежитиемде адамдардыкы ружой, чужой киргизишим кыйын. Бир-эки аял үйүнө сабак берем. Дагы калгандары бир үйгө чогулуп, бир жумада 2-3 үйгө чогуу сабак берсем болобу? Боло берет, ооба, барып сабак бере бересиз эгер билсеңиз Куранды. Чарчаганда нафил намаздарды абабин жана башка отуруп эле окуса болобу? Боло берет. Нафил намаздар отуруп окуса боло берет. Жолдошум дааватка илимден кабары жоктор жаңы динге киргендер чыгат дейт. А мен өз убагында чыгып туруп бардыгы мусулмандарга зарыл дейм. Аныгын айтып коесузбу? Эгер алым эмес болсо дайыма чыгып туруш керек. Анткени алым дайыма илим менен жүрөт дагы, алыстабайт да. Ал эми алым эмес болсо дайыма чыгып туруш керек. Түндө 5те туруп дарат алып 2 рекат намаз окуп, анан бир күндүк мурда каза намазда 20 рекат окуп жатам. Мисалы багымда боло берет. Мисалы багымда экинчи парзы бүткөндө эки жака салам берип, астагфирулла айтып, 10 миң кылып кадага туруп 5 боло берет. Башымдан сыноо өтүп, бактысыз учурумда 3 ай Бакара сүрөсүн окуп жүрүп, багым ачылып кеткен. Эле азыр да Бакараны кайталап окуп турам. Ал эми Куранды баштан аяк хатым да кылып турам. Туурубу? Туп-тууру. Жинайдардын дареги дейт. 21 жылдан бери ооруган. Бул эми эмеде Каси мечит бар. Ататүрк паркынын жанында, ошол жерде Нур Мухаммад дем салат. Менин атам 57 жашта, жогорку билимдүү мугалим болуп, өкмөттө да иштеген, китеп көп окуйт, көпчүлүктүн алдында кээде укмуш маданиятты сүйлөйт, баарын акыл үйрөтөт, өзүн укмуш акылдуу, баарын билген адам койлойт. Бирок ошол эле учурда аны эч ким сыйлабайт, теңине албайт. Себеби жогоркудагыдай мүнөзү соо мезгилине таандык, а соо мезгил аз эле болот. Арак көп ичет, ичкенде эч нерсе билбейт, уят сөздөрдү көп сүйлөп, ар кайсы жерде кулап уктап калат, ар кимдин үйүнө барып жатып алат, кааласа бир жума. Ойгонуп эле арак тапкыла тамак дейт, айтканын беришет, кайра уктайт, жаман көрүп, урушкандар болсо урушуп, догорунуп, кыйкырып болсо да таптырат. 2 кызбыз, экөөбүздөн турмуштабыз. Атам кээде ошол кыздарынын да үйүнө барып жатып алат. Куда күйөө бала деп уялбайт, эч ким эч нерседен коркпойт, уялбайт. Мас болгондо шымын да булгап алат, соолукканда шымын көрүп бети чымырабайт. Апам байкуш баарына чыдап, үй бүлө очогун бузбай, 7 баланы тарбиялап келет. Мас бузуп масылат. Апам нефтно эгин ээп талага бир сындыр нан жок, 2 бутылка суу менен чыккан күндөрүбүз болгон. Макул таксырым. Телефонуңуз бар экен. Биринчи суроо. Жаңы жылды жолдошум экөөбүз тоспойбу десек, атабыз тособуз, апабыз. Стол даярдатып отурат да. Биз эмне кылсак болот ушундай учурда? Уруш талаш болбош үчүн ниетке башка десе болот. Апага итаат кылып атабыз, апаңарга дуа кылгыла иншалла. Апаңарга кызмат кыл, апабыздын көңүлүн көтөрүп атабыз дегиле, жаңы жылды тутабыз дебегиле. Парз намаз жатканда экинчи рекатте, биринчи рекатте сүрөнү да кайталап алсам, намаз бузулбайт.
Бул жакта каникул учурунда балдарды окутабыз, эркек балдар болсо келсе болот. Бизде талебелер бар, жаздырып коебуз. Жардамчыга кайрылыңыз. 4 рекет парз намаз, 3-чү рекетке зам сүрө кошуп окуп алса намаз бузулбайт, намаз бузулбайт. Менин кызым кант диабет. Ошону айыктыруу үчүн курмандыкка бермөс, ошонун канын сыйпаш керек. Ошол туурабы? Жок, андай туура эмес. Кан сүйкөгөн деген туура эмес. Жөн эле мындай курбандык чалып Кудайга дуа кыла бересиңер, боло берет. Балдардын небер аттары дуа сураттыр, биякта бир тууганыбыз. Суроонун жообунда шарт же шарт эмес деп жооп бериңиз, жетиштүү дейт. Шарт болгон учуру бар, шарт эмес болгон учуру бар. Эгерде ошондой учурда аялдын дагы уруктугу келе турган болсо, анда шарт. Уруктук келбесе шарт эмес. Бузук намаз окуган адамдарга кандай мамиле кылуу керек? Жакшы мамиле кыла бересиз, бардык ордуна келет. Биякта 2 эже карындашыбыз бар экен, телефондорун жазып кабыл алгыла деген, силерди кабыл алабыз азыр. Анан Айымдар КЖ коомдук бирикмесинин жамаатынан Москва шаарында эмгектенген кыз келиндерден 7500 сом Хадис академиясына дуа кылып коюңуз, жетекчиси Аданора Шахризада дейт. Биз как раз многу мечитибизде эме кылып атабыз, пожарныйга турбаларды коюп атканбыз, ошого тыйын жетпей аткан, ошого кошобуз, Аллах ыраазы болсун. Андан башка дагы жардам бергиси келгендер, кыштын күндөрү бизде отопление центральный болгон үчүн кымбат болуп кыйналып төлөйбүз, ошого да жардам берсеңер жакшы болот. Аллах ыраазы болсун, муну кабыл алып, ошол пожарныйга койгонго аракет кылабыз. Жарыя кылганбыз интернеттен, ошого да кошумча кылабыз. Амин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабандар. Кудай таалам бардык эже карындаштарыбызга көргөндөр уккандар барына жакшылык берсин. Рахматке архамар.